Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Дагы суроолор барбы? Адахам Кимсанбаевичте сөз. Мен сүйлөбөй эле коеюн деген, урматтуу кесиптештер, сүйлөгөндөн пайда жок. Бирок чыдабай кететкенсиң, баары бир чыдабай кетесиң. Биздин жогорку кеңешке бул авир алып келбейт, бүткөн ишти алып келип туруп ратификация жасаш. Бул иш башталганга чейин келиш керек. Бул иш ушундай баштаган атабыз кандай дейсиңер, ушундай ниетибиз бар деп келиш керек. Баарын бүтүрүп койдук, жакында лентасын кыркабыз деп бизге келбеш керек, айланайындар. Мен түшүнбөйм, таптакыр түшүнбөйм, ушундай мамилени эмнеге алып келет бизге дейм да, ушу жогорку кеңеш кайда кетмегелиңер дегендей кылып алып келет. Мына азыр ратификацияга деп алып келип атат. Декабрда ишке берсек деп атабыз дейт. Демек биздин макулдук жок эле, ратификациясы жок эле, иштердин баары бүтүптүр да. Бүткөн ишке биздин кандай тиешебиз бар, ошол суроого жооп берип койсо? Жооп бериңиз, Союзбек Надырбекович. Жалпысынан бул жумуш эки өлкөнүн жетекчилиги менен кабыл алынган иш. Мага десе ким менен кабыл алынсын? Эреже деген эреже. Экөө кабыл алса, биз жогорку кеңешти жок эле жасай бербейсиңер. Эмне келдиңер бизге ратификация кылып берилүүгө? Азыр келүүдөн эмне максатыңар бар? Бүтүптүр да, баары бир бүтүптүр, иштердин баары бүтүптүр, келишимди өзүңөр түзүпсүңөр. Акча бөлүнүптүр, реконструкция болуптур. Декабрда салтанаттуу түрдө ачат экенсиңер Шатыраш Атманкул чаап. Эмне кереги бар ага ратификация? Биз азыркы процесс боюнча айтып коелу дедик. Андан соң бул ошо эрежеге ылайык ошо ратификацияны өткөрүү маселеси көтөрүлүп атат. Ошон үчүн силерге маалымат бердик. Ким көтөрүп атат муну? Биздин министрлик кабинети, биздин министрлик. Урматтуу кесиптештер, сиздер түшүнүп атасыздарбы мен берген суроону? Баары бүтүптүр да. Процедурный кечиресиңер. Адахам Кимсанбаевич. Бул маселе боюнча бизге макулдашууга комитетке келген. Билем. Биз колдоп бергенбиз. Туура. Макулдашууну. Туура. 5 миллион доллар деп келген. Туура. Азыр эми сиз урматтуу баяндамачы 10 миллион деп айтасыз. Өзгөртүүлөр киргизилдиби? Мен айтарым бул биринчи жолу келген жок да, экинчи жолу келип атат. Биринчисинде макулдашында колдоп бергенбиз бир добуштан. Ар бир суммасы менен эсимде, эмне деген жоопторду бергени да эсимде. Мен ошон үчүн азыр менде суроолор көп. Бизде өзбек тарап башында 5 миллион доллар бөлүнгөн. Анан биз ошол негизинде тиги драма театрдын өзүн гана ачмакпыз, бирок кошумча жана жогоруда белгилеп кеткен өзбек маданий борборундагы кошумча курулуштар дагы эске алынып, кийин эки премьер-министрдин сүйлөшүүсүнүн негизинде бул курулуш иштери кеңейтилди да, ошон үчүн 10 миллион доллар. Урматтуу баяндамачы, сиз мындай туура баяндасаңыз жакшы болот да. Бул маселе бизге келген комитетке, биз колдоп бергенбиз. Ошол жерде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол боюнча ошону ратификация кылып бергиле деп келип чыгабыз десеңер, бизге түшүнүктүүрөөк болот да. Жок. Макулдашууга келгенде биз колдоп бергенбиз. Айбек мырза, таптакыр туура эмес. Ал парафирование деп коет. Ал шартын гана айткан, биз ратификация кылган эмеспиз. Бул макулдук берүү. Макулдук бергенбиз. Ошол макулдук берүү, ал ратификация эмес. Бул ошондой процедурадан өтүү керек. Экинчиден, мен ошондо эсиңерде болсо, урматтуу кесиптештер, айткам. Бул рамочный келишимдин өзгөртүү түзөтүүлөрү кирип кетиши мүмкүнбү жогорку кеңешсиз деп? Себеп мен билем деген кошуналар кийин сөзсүз бирдемени кыстарат деген маселе койгонмун. Кыстарат бул жерге деп. Кыстарат деген сөз ушул. Кыстарылып кетти. 5 миллион алып тур, ошна муну 10 миллион кылып барабыз. 10 миллион боюнча бизден келишимге алган эмес. Бизден макулдашуудан өткөн эмес бул процедура. Ошондуктан бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөгө жакшы көрүнүп, ушул жерде кайра айтып атканым ушул туугандар. Мына кечеки Кемпирабад боюнча дагы бир нерсени кыстырып кетти, ошого болбой туруп колдоп бердиңер. Жогору жактан сууну колдой албайсыңар, колуңарды, бутуңарды байлап койду, чуркап келип добуш бердик. Бул кыстарылып кетти деп айттым мен, кыйкырдым, кыстарылып кетти ушул нерсе.
Дал ушул мына сиздерге ачык айкын сабак. Башында 5 миллион деп мына жерден макул болуп койгула деди. Макулдаштык, маданиятты колдойлу деп. Мына азыр эми баары бүткөндөн кийин кечирип коесуңар, ал жерде 10 миллион эле деген сөз чыгып атат. Кайда кетти ал 5 миллион? Сиз айтыңызчы, ошо кошумча эмнелер чыгып кетти дагы, эмнелер курулуп кетти, айтыңызчы. Адахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз, мен бунун баарын тең тактап сизге кат жүзүндө Мен берип жибереличи. такталгандан кийин келишиңер керек бул жерге. Тактаганын кажети жок мага. Мен такталып, мен ошол жерге такылдап жооп берем деген киши келиш керек ушул жерге. Сиз билбейсиз, анан билбегенден кийин мен сизди эч капа кылгым келбейт, жигиттер, туура түшүнгүлө. Бирок силер айтышыңар керек, айтканга эркиңер жетиш керек. Урматтуу министр мырза, мен спортту тейлейм. Мен театрга жумушум жок. Мен балетти түшүнбөйм, мен симфонияны түшүнбөйм. Мен күрөштү түшүнөм, мен штанганы түшүнөм, мен жеңил атлетиканы түшүнөм. Ошо жака жиберишиңер керек. Жиберсе эле келе бересиңер, туугандар. Балдар, андай болбойт да. Анан келип алып, могу жерде айткан эле кишини жаман көрө бересиңер. Айткан кишини душман көрө бересиңер. Жакшы эмес мына бул. Өтө жакшы эмес. Мен кийинки суроолорду бергим келип атты эле. Мына репертуарга кандай таасири тиет мунун? Туугандар, репертуарга кандай таасири тиет, билесиңерби ушуну? Ким аныктайт репертуарды? Союз мырза. Репертуарды көркөм кеңеш аныктайт. Кайсы жерде жазылган ошол? Биз Маданият министрлигинин жобосунда. Кечирип коесуңар, жобоңарды кечирип койгула. Мана биздин Бишкекте кыргыз улуттук театрларга элчилер каражат бөлөт дагы. Алтай театрын коюшат, Иран театрын коюшат, Кытай театрын коюшат, Тажик театрын коюшат. Эмнеге? Себеп алар каржылайт. Айтайын деген сөздөр көп түшүнүп атасыңар, баарыңар мен эмнени айтайын деп айтпай атам, баарын түшүнүп турасыңар. Мен сунуш киргизем, конкреттүү түрдө сунуш. Бул келишимдердин шарттары өзгөрүп кеткендигине байланыштуу толук түрдө маалымат алганга чейин бул маселени токтотуп туруу зарыл. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шалибек Кадыбековичте. Чоң рахмат Чолпон Алыйына. Урматтуу Союз мырза, сиз чынында жаштарды жакшы, жаштар саясатын жакшы алып кетип атасыз. Иш-чараларды уюштуруп атасыз. Бирок мына маданиятты алып келгениңиз туура эмес болуп калыптыр. Мен дагы Адахан Кимсанбаевичке кошулам. Муну аркага кайтарып, министр өзү келсин. Ошо 5 миллион доллар каяктан кошулуп кетти, биз өзүнө суроо берели. Анан мына маданият министрине дагы башка маданият боюнча суроолорубуз бар. Ошону менен кошо даярданып келсин. Адахан Кимсанбаевич, сизди биз душман көрбөйбүз, сизди сыйлайбыз. Сиз эң тажрыйбалуу депутатсыз, легендардуу парламентте жүргөнсүз. Сизди эч баардык эле депутаттарды өзүңүзгө ала бермең, биз жакшы сыйлайбыз. Кемпирабад боюнча кандай нени кыстарып кетти биз билбеппиз. Биз эки мамлекеттин достугу, коопсуздугу үчүн колдоп бердик. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Айбек Жапаровичте сөз. Баяндамачыда. Баяндамачы сизге суроом да. Эгерде биз аз карабай койсок, кайтарып койсок, сиздер аз 5 миллион доллар алдыңар да туурабы? Же 10 миллион алып койдуңарбы же? Бизде курулуш иштери акча бөлүнүп, курулуш иштери азыркы учурда активдүү жүрүп жатат. 10 миллион доллардын бардыгы Бөлүнгөн деп. ратификация болбой туруп кандай бөлдүңөр? Биз уруксат берсеңиз, ошону тактап туруп биз айтып коелучу. Негизи Маалымат ратификация өчүн экен. болгондон кийин бөлүш керек да. Менин билишим боюнча бизге ошол билгенден макулдашууга 5 миллион доллар деп келинген. Негизи бул иш-чара жакшы. Мисалы Ош шаарына курултат, ошо Ош шаардык округтан шайланып келгем. Ал керек чындыгында. Да кошумча корпустар курултат. Негизи керек. Бирок биз мыйзамдын рамкасынан чыкпашыбыз керек да. Биринчи ратификация болгондон кийин анан баштасаңар болмок. Толук маалымат Мен дагы жогорку айтылган коллегаларыма кошулам. Рахмат. Рахмат.
Урматтуу депутаттар, дагы суроолор барбы? Суроолор бүткөн болсо, анда азыр Адахам Кимсанбаевич менен Шайлообек Карыбековичтин берген сунушун добушка коем. Кайтаруу боюнча деп аттыңызбы? Токтоп коесузбу же кайтаруу боюнчабы же Мына жерде биздин кесиптештерибиз койгон суроолордун бүтүндөй баарына толук кандуу жооп алганга чейин. Кийинки жумада даярдап береби, кийинки жумада карап берели. 2 жумадан кийин даярдап келеби, ошондой карайлы. Бул деген урматтуу кесиптештер, 5 миллион доллар деген бул оюнчук эмес да. Бул оюнчук эмес. Кайда кетти, эмне курулуп кетти, ким тарабынан макулдук берилди, мына ушул суроолорго биз толук жооп алышыбыз керек. Биз себеп жоопкерчиликти биз алып атабыз. Биз жоопкерчиликти албай турган болгондо булар өздөрү билип эле жасап коет эле. Ошон үчүн толук кандуу жоопторду алганга чейин деп эле коелу. Качан даяр болсо, ошондо келишсин, маселе жок. Албетте, эми азыр сиздер берген сунушту мен добушка коем, бирок бир нерсеге бир көңүл буруп койсок да, бул маселе уже бүтүп 80% бүтүп калган, урматтуу депутаттар. Туура түшүнүшүңөр керек да. Анан кийин Өзбекстандан келген акча, бул Өзбек мамлекетинен келген акча. Анан кийин эми азыр кайтарып койгон менен эмки жумада деле ушул эле сөздөр менен кайра келишет. Эмнени оңдоп келишет да? Ошону ойлонуп туруп анан бир добуш берсеңиздер. Анда эмесе азыр Адахам Кимсанбаевич менен Шайлообек Карыбековичтин азыр эми неме өтсө мен ошентип айтабыз. Добушка коем, кайра кароо боюнча бүгүнкү күнү калтырып, артка жылдыруу боюнча. Ушундай да, Адахам Кимсанбаевич. Кийинки жумага чейин деп добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Биз каршыбыз, экөөбүз. Маселе өттү. Анда болсо кийинки жумада качан даяр болсоңор кайра келесиздер. Бирок министрдин өзүнүн катышуусу менен докладчик министр болот. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда кийинки маселеге өтөбүз. Кийинки маселебиз КМШП Чыңгыз Айтматов атындагы акчалай сыйлыктын 2023 жылга бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Бул жерде докладчы мен экенмин. Бул жерде суммасын 1 миллионго деп суммасын өзгөртүү боюнча токтом болуп атат. Урматтуу депутаттар, ушуну колдоп койсоңуздар жакшы болот эле. Башта Улукбек айтып койчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бул негизи Чыңгыз Айтматов атындагы акчалай сыйлыгы бир нече жолу өзгөрдү. Эң башында 30 000 доллар болчу, андан кийин 20 000 доллар, андан кийин 1 миллион сомго түшкөн. Азыркы учурда жакын арада Өзбек тараптын кызматкери алган миллион сомду. Азыр 23 жылга буну бекитүүгө чыгарып атабыз. Ошол эле миллион сом. Ызы чуу болгон баягы сыйлыкта билесиздер. Ошону азыр миллион доллар, миллион сом боюнча токтом долбоору Жогорку Кеңештин. Макул болсоңуздар добушка коеюн. Суроолор жок да, Анда добушка коем Жогорку Кеңештин токтом долбоорун. Добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Бул маселе бул маселе боюнча Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу комитеттен чыгуу боюнча. Улук. Парламенттик делегациядан бирөөнөн экинчисине алмашып атат. Ошол себепке байланыштуу каты бар. Каттар баары тең сиздерге таратылган. Ошол негизинде токтом долбоору сиздердин сунушуңуздарга таратылды. Эч кимде эме жок да, каршылык жок да бул боюнча.
Анда добушка коем токтом долбоорун. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Бул жерде ар кандай маселелерге келдик, урматтуу депутаттар. Бул жерде өзүңүздөр бир карап койсоңуздар, ушу ар түрдүү маселелер боюнча. Нурлан Азыгалиевдин сунушу бар экен. Корея Республикасынын жараны Кыргыз Республикасындагы не дейт? Хиппокрестер деген коомдук кайрымдуулук фондунун уюштуруучусу Ли Хужванды Ардак грамота боюнча. Мына эмне өтүп кеттиби? Эл аралык иштер коргоо биздин комитетке тиешелүү. Евро биримдик Кыргызстан парламенттик кызматташтыгынын 15-чи комитети өтүп кеттиби бул маселе? Кийинкиси болсо керек. Ар кандайларга өтүп кеткенин, ар кандай өз негиз аягында да. Бул кандай долбоор сунушталыптыр? Өттү го бул азыр. Жок, бул Бакыт Сыдыков боюнча да. Өттү. Бакыт Сыдыковду алмаштырып. Жок, Бакыт Сыдыков эмес. Бул Евро биримдик Кыргызстан парламенттик кызматташтыгынын 15-чи комитетинин ишине катышуу үчүн Кыргыз Республикасынын Брюссель шаарына жиберүү жөнүндө маселе турат. Будан кийин карайбыз азыр. Ар кандайдан кийин. Же биринчи ушуну карап турган кийин. Бул каралыш керек. Ар кандай деген маселе акырында да. Мага жазылып берилиптир да. Кечирим сурайм сиздерден. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коопсуздук боюнча комитеттин чечиминде мындай болуп жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төмөндөгү курамынын делегациясы, бул болсо тиги Бельгияга бара турган иш сапары тууралуу токтом долбоору болуп атат. Улуурова, Ынтымак парламенттик фракциясынын Абиров, Мекенчил депутаттык топ Алиев, Ишеним фракциясы Култаева Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясы Молдобекова, Альянс Мураталиев, Ишеним Сарбагышев, элдик депутаттар тобу Ташиев Мекенчил топтор. Булардын бардыгы биригип Бельгия королдугуна иш сапары боюнча баруу боюнча 11 ноябрда. Жок, 7 декабрдан 9. 7 декабрдан 9 декабрга чейин Брюссельге. Суроо. Иш сапары менен барышат экен. Суроо. Кимге беребиз? Вам? Сиз мындай ошо топту түзүп атканда кандай принциптер болду дейм да? Мына Мекенчилден 2 депутат, Ишенимден 2 депутат, бүтүн Кыргызстандан бирөө да жок. Бул кандай принцип менен силер түзөсүңөр бул комиссия курамды? Здесь принципа не было, я не составляла состав делегации. Это в самом начале, как сами депутаты записывались. А бизден эч ким жок бекен ошондо бүтүнөн? Силерден эч ким жок. Сиз ушуну кандай дейсиз? Это международный отдел, как нам принесли эту делегацию. Муну кандай деп түшүнсө болот? Бул адилеттүү деп Состав мы не түшүнсөк сами болобу? составляли, да. Муну адилеттүү деп түшүнсөк болобу? Кечиресиңер, бул мындай болушу мүмкүн да. Группа дружбада барлар гана кириши мүмкүн. Биз ар бир фракцияда Улукбек жооп берип койсоңуз. Депутаттар, мен азыр эмеге Улукбекке берейинчи сөздү. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, негизи 13 парламенттик делегация бар. Эң башында комитеттин төрагасы ар бир лидер фракциясына кат жөнөткөн. Жылдын башында Жогорку Кеңеш иштей баштаганда ошонун негизинде кайра комитетке каттар түшүп, лидер фракциялардын кайсы депутат кайсы парламенттик делегацияга барат. Ошонун негизинде биздин комитет чечим чыгарган. Ошол чечим Жогорку Кеңешке чыгып, токтом менен бекитилип, анан ушул 13 парламенттик делегация бекилген. Ошонун негизинде бүгүнкү учурда азыр Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы алгачкы жыйыны болгон атат. Ошонун негизинде командировкага чыгуучу ошол токтомдун негизинде болуп атат. Ошол туура болуп атабы? Биз бүт каттын баарын тең көрсөткөнгө даярбыз, ар бир лидер фракциянын. Даяр эмес. Жигиттер, силер биринчи кезекте иштөө принцибин карашыңар керек. Принципти караш керек. Эмне үчүн комитеттерге киргенде бир комитетке бир фракциядан 2ден ашык болбосун деп киргизебиз дагы. Момундай
кызматташуу боюнча делегацияларды алмашканда андай чектөө жок. Мен үчүн андай. Адаган Кемсабаевич, Эгерде фракциялар өздөрү ушул катышпайбыз деп баш тарткан болсо, ал башка маселе. Адаган Кемсабаевич, жобосу бар өзүнүн. Ал жобосунда жазылып турат. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда мүчө боло алат деп. Ал эми ал жобого өзгөртүү киргизүү бул сиздердин колуңуздарда турат. Ал жобого сунуштарды берип өзгөрткөнгө биз бөлүм тилекке каршы алмаштыра албайбыз. Бирок жобосунда турат. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда болушу мүмкүн деген. Туура. Эми бул жакта кандай болуп калды? Ошонун негизинде бизге келген каттарды комитетке сиздердин карооңуздарга эле чыгарганбыз. Бул менимче мен канча чакырылыштан бери депутатта жогорку кеңеште парламенттик делегациялардын курамын курууга катышып жүргөн киши катарында бул принцип эч качан бузулган эмес, бүгүнкүдөй болуп. Бир фракциядан экиден, бир фракциялардан эч ким жок деген нерсе болгон эмес. Башка мамлекеттен делегациялар келип атканда да көрөсүздөр. Жагабы, жакпайбы, оппозиция, позиция, нейтралбы, ким болбосун, ошолордун ар биринен бирден өкүл киргизилет. Бул өзүн өзү сыйлаган мамлекеттерде. Эми мен пикиримди айтып койдум, чечимди силер аласыздар. Каалагандай кылып, рахмат. Шалебек Арынбекович. Урматтуу Жапоналыйна, биздин комитеттин ушул жетекчилигин караш керек болот да. Бул адилетсиздик да. Эмнеге бир фракциядан экиден депутат, анан бир парламенттеги фракциядан бирөө да кошулбай калат. Биринчиден. Экинчиден, Улукбек мырза, сиз өткөндө дагы бизди мына жерде кемпироват боюнча карап атканда бир депутат сүйлөп атат, мага дейт күн тартиби берилген жок, азыр берилди, 5 мүнөт болду деп. Калгандарына 3 күн мурун берип, эми аларга 5 мүнөт калганда берип калдыңызбы? Ушундай иштерде сизге аябай көп сөздөр тийип атат. Менин сунушум, эгер өзгөртүш керек болсо, бир депутатты кошуп коюш керек, ошондо адилеттүү болот. Бардыгыбыз элдин атынан шайланып келгенден кийин ал фракциядан дагы барыш керек деп ойлойм. Мындай болсок элди бөлүп алабыз. Элди бөлүп алабыз, анан кийин мамлекет бөлүнөт. Мындай иштебегиле комитет. Рахмат. Шалебек Арынбекович, мен бир уруксат этсеңиз сөз айтып коеюн. Бул жерде жоболор бар. Алардан биз чыга албайбыз. Эгер биз азыр Улукбекти эмне кылсак дагы бул жоболорду анда биз өзгөртүп беришибиз керек да. Биз өзүбүз колдоп жазган жоболор булар. Болгондо бул бардык фракцияларга берилип, бир фракцияга берилбей калабы катчы? Анда жөнөткөн эмес да буларчы. Туурабы? Жөнөтпөгөнсүңөрбү? Ар бир фракция жөнөткөнбүз, каттары бар. Жөнөтсө лидер фракция отурат, алган жокмун деп атпайбы? Өткөндө дагы кемпироватка жөнөткөнбүз дейсиңер, ал келип алган жокмун деп отурат. Ошентип мамлекет жетекчилигинен баштап баарын жаман көрсөтүп атасыңар ортодо туруп алып. Айдан кайсы жактан кандай кат келип атканын мен кайдан билем? Анан кийин азыр туруп айтып атпайсыз, кат берген эмескен билет экенсиз, мисалы. Мен азыр көрүп атпайм бул кагазды. Ошол жака делегацияларды, мисалы ошол ким көрдү ошол жака? Бир жыл болуп калды. Биз жогорку кеңеш жаңы шайланып келгенде ар бир лидер фракцияга кат жөнөткөнбүз. Адахан Кемсабаевич, сиздин фракциянын депутаттары башка парламенттик делегацияда мүчө болуп турат. Мисалы азыркы эле учурда карасак, парламенттик ассамблея ОДКБда депутат Эрбаев бар. Сиз өзүңүз межпарламенттик ассамблея СНГда барсыз. Ошол каттын негизинде ар бириңиздерди ошо киргизгенбиз. Бирок Чолпон Алыевна туура айтып кетти. Жобосу бар. Бир депутат бир эле парламенттик делегацияда деп. 13 парламенттик делегация бар. Эгерде жобо өзгөртүү киргизилсе, биз албетте аны оңдойбуз. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, Шайлоо Карабекович, биз бүт депутаттарга кемпироват боюнча дагы башкалар боюнча маалыматтарды убагында бергенбиз 3 күн мурда. Бирок кээ бир учурда консультанттар албай, анан депутаттар кечирээк алып калып материалдарды, анан биз бүгүн алдык деп калып атат. Ал боюнча биз сүйлөшүп, бүт баарын түшүндүрүп койдук. Рахмат. Бага жөнөтпөйт. Миргүл Өмүрзаковна. Чолпон Алыевна, мындай сунушта тактык үчүн эгер Улукбек азыр мына эгер маалымат жанында болсо, ушу Евробиримдик Кыргызстанга кирген ар бир фракциянын мүчөлөрүн бир тактап окуп коебу. Бул жерге делегацияны эмес, ошол Евробиримдик мүчөлөрүн толук бойдон. Ошондо тактык чыгат да. Ошондо бүтүн Кыргызстандан барбы, жокпу, же болбосо башка дагы фракциядан кирбегендер барбы, ошондо билебиз да.
жаныңызда барбы ошол список? Бүтүн Кыргызстандан жок болушу мүмкүн. Себеп жетишпейт бүтүн Кыргызстан. Сандык эмесин, каалоосунун жоктугунан эмес, сандык тарабынан жетишпейт. Ошондуктан моомда ооба, моомда ошону болуп аткан тактык үчүн окуп койсо деп атам да. моомда болуп аткан учурда биз айтып аткандай кылып, баарыбыз бир жогорку кеңеш болгондон кийин ушундай кылып жиберсек болобу деп курамын түзсөк болобу деген сунуш коюп атам мен. Болобу, болбойбу, болбосо болбойт, болсо болот. Давайте. Процедура мындай да. Жобо боюнча кетебиз, урматтуу депутаттар. Баардык мыйзам боюнча кетет. Мына ал азыркы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин биздин комитеттин корутундусун добушка коем. Ким макул болсо добуш бергиле, каршы болсо каршы деп добуш бергиле. Добушка коем. Токтом долбоорун добуш бериңиздер. Өттү маселе. Кийинки маселе Азыгалиев Нурлан Мырзадан сунуш келип түшүптүр. Алдыңыздарда турат. Ардак грамотасы боюнча Жогорку Кеңештин. Ким макул? Бир пикир айтса болобу? Айтыңыз. Урматтуу кесиптештер, мына ушул Жогорку Кеңештин да бир ардак грамотасын биз соңку кездерде ар бир комитеттин жыйынына киргизе турган болуп калдык да. Башта ушул 5 жылдын ичинде 2 же 3 эле киши сыйланчу. Жогорку Кеңештин ардак грамотасы менен 2 эле 3 депутат 5 жылдын ичинде. Биз 1 жылдын ичинде канча кишилерге берип жиберип атабыз да. Мына ушуга бир аз аяр мамиле кылсак да, себеби бул Жогорку Кеңештин ардак грамотасынын кадыр баркы жөнүндө сөз кетип бартат. Анан бул чет өлкөлүк кишилерди деле сыйлай берсек, башта биринчи президенттик мөөнөттүн мезгилинде ушундай болуп калды эле. 2 тонна буудай алып келсе деле медаль тага берген да. Бул пикирим дагы бир жолу айтам, урматтуу кесиптештер. Мен ушул Жогорку Кеңештин ардак грамотасын бир кагазга айландырып албайлы деген гана чочулоо. Анан коллегабыз киргизип атыптыр дей турган болсо, мен эртең 5-өөн киргизип коюшум мүмкүн. Бүрсөгөнө дагы бир кесиптешибиз бир 4-өөн киргизиши мүмкүн. Ушуну менен ардак грамотасы жок кыргыз калбайт да бу жерде. Сунуш. Ушундайлар токтото алчу мен сунушум. Ушул эми Жухванды мен билбесем ким экенин. Добушка коем да, бул эми уже сунуштамасы бул жерге келип комитеттин күн тартибинде турат. Эми бул депутат Азыгалиевдин сунуштамасы менен келип атат. Ишкер адам экен ал. Өзү баяндамачы. Анда биздин комитет отдел силер ушул маселе боюнча эгер ушундай сунуштамалар келсе, ошол сунуштаган депутат келип өзү бул жерде баяндамасын жасасын, суроолорго жооп берсин. Бирок мына бүгүнкү күндөгү Азыгалиевдин сунуштамасын добушка коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Рахмат. Ушуну менен күн тартибиндеги баардык маселелер каралып бүттү. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Комитеттин жыйыны жабык. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.